Талас шаарында жакшы мейманкана жок, мейманканага жарабадыңар деген досторуңарга бул видеону жөнөтөсүздөр. Талас шаарына сонун конок үй салынды туугандар. Видеону анан чейин көрүп туруңуздар, аябай кубанып атам. Чын эле шарттары дагы сонун. Бул конок үйүнө, бул мейманканага кимдер киргенге болот, кимдер киргенге болбойт, ошо бардыгын сиздерге тартып түшүндүрүп алдар кылып берем. Мына киргенде эле караңыздар, чоң холл. Ичинин жарыгын караңыздар. Баардыгы ушундай бир дизайн менен жасалган. Бул жанында конференционный залы дагы мына чоң караңыздар, жакында столдорду коебуз дейт. Бул жанында тамактануучу бөлмөсү мына завтрак кылганга. Бул жерге кудаларыңыздарды тоссоңуздар болот туугандар. Кээ бирлердин үйлөрү тар да, конокторун батыра албай, каяка алып барарын билбей кыйналышат. Мына бул жерге келе бересиздер. Жалпы 7 бөлмө бар экен. Ошондой эле командировкага келгендер келсе болот. Баягыдай 2-2ден жетелешкен никесиз парочкалар келгенге болбойт экен. Андайларды киргизбейбиз дейт. Жалпы бир 18 адамга чейин батат экен. Аурасын, үйдүн жарыгын караңыздар. Ар бир бөлмөдө ушундай санузелдер бар. Таласта жакшы мейманкана жок, жакшы конок үй жок деп мен деле көп уктум. Мына эми уялбай алып келип коноңуздарды сыйлай берсеңиздер болот. 1 кишилик, 2 кишилик, 3 кишилик бөлмөлөрү бар. Бир бөлмөсү 3000 сом дейт. Мына кыскасы ушундай туугандар. Сонун конок үй мейманкана ачылды. Ичи дагы жылуу, уютный. Локация да аябай жакшы жерде экен. Чыңгыз Айтбатов көчө менен Маяковский көчөнүн кесишинде. Парковкалары дагы жакшы, тынч. Асфальт менен келип билип кетесиздер, сонун райондо. Экранга номер койдук, ошол жактан дагы чалып маалыматтарды алсаңыздар болот.